Күнүңүзгө береке. Урматтуу Супер KG порталынын колдонуучулары, бүгүн бизде конокто Суперинфо гезитинин тандоосу боюнча 2011-жылдын супер дебюту наамын жеңип алган ырчы жана актриса Гүлнур Асанова бар. Саламатсызбы дагы бир жолу? Биздин маекторубузга куш келиптирсиз. Эми алгачкы суроом, азыр эле жан дүйнөңүздү ачып ырда өттүңүз. Ырсыз жашооңузду элестете аласызбы? Ырсыз жашоомду элестете алам. Селенде көп эле тыныгы болду. 2 жылдай. Ырсыз деле мындай өттү да убакыт анан. Бирок жашоомдун бир 60% элейт. Алгач ырды тандоодо сиз сөзүнө көңүл бурасызбы же обону менен багы өзгөчө обон болсо алгач обонуна көңүл бурасызбы? Сөзүнө да көңүл бурам. Көп учурунда бирок обон жактырам. Обону жактырып, анан сөзүн уга келгенде сөзү бир аз кандай десем, копулма толбой калган учурларда айласыз мынтип, бир обон жакшы экен да, ырдагым келип атат деп калып калам да. Сиздин репертуарыңыздагы ырлар сүйүү темасында көппү же болбосо багы этникалык жанрдагы ырлар көппү? Мен көбүнчө ушу секетпай, анан лирикалык ырлар. Экөө айкалыштырып келип атам да, аракет кылып атам. Анан дастанчылыктын өрбү өтө кыйын. Мен бир жерде болбосо, айтып атсаң унутуп каласың да. Бирсе ошо концертимде да дастанын айтам деп турам. Концерт деп калдыңыз. Жакында мына 1-2 күн калды. Концерт коет экенсиз. Концертиңиз тууралуу айта кетсеңиз. Концерт бул эң алгачкы концертим. Анан бул концертке чынын айтайын силерге, аябай деле көп даярданып, же болбосо 2 жылдап, же болбосо жок дегенде 3 айлап даярданышат эмеспи, бирок мен багы кокусунан эле чечилип калган чечим болду да, концерт коюшум керек болуп калды. Анан себеби бул өзүм бир тууган эжем каржы маселесин чечип калды да. Анан ошого анда коюп калайын деп. Гүлнур айым, сиз азыр эле сүйүү темасын козгогон ырдырда өтпөдүңүзбү? Мындай сүйүү темасындагы ырлар жүрөктө сүйүү жашабаса, элге жеткирүү дагы бир аз кыйыныраак болсо керек да. Сүйүүгө ишенесизби жана буга чейин сүйүү отуна кабылдыңыз беле? Ишенем сүйүүгө. Сүйүү бар бул. Сүйүү жаратылышка болгон сүйүү бар, эмеге болгон сүйүү бар. Албетте эки адамдын сүйүүсү ортосунда мамырайсы. Мен сүйүүгө кабылгам. Сүйүүдөн улам депрессия болгом. Анан ошол сүйүүдөн кийин балким жакшы эргүүлөр жаралып кеткен учурлар да болгон, обондор чыккан, сөздөр чыккан. Негизи эле сүйүү, махабат кээ биринде жакшы нукка бурат, адамды өзгөртөт. Мен негизи эле ишенчек болчумун, анан сүйүүгө да ошондой ишенип, берилип сүйүп аламын да. Анан кийин ошо сүйүүдөн баягы анча мынча сокку дейбизби, кандай дейбизби, бирок андан кийин мени мындай көп ойлондуруп, коюш, мамиле баштаганда да ойлонуп, мындан ары жакшы узакка, же болбосо мен деле узакка сүйлөшөм. Анан мындай кандай дейсиң, кандай жакка бурду. Негизи эле ошо айкалышып, жашоо менен айкалышып мени токтоолукка үйрөттү десем болот да. Сүйүү деп мындай бөлүп туруп айта албайм, бирок жашоодо ары бери кагылыппы, согулуппу, же болбосо
жашоо өзү тарбиялап коет десе, мен айтышым да кантип тарбиялайт эле, адам өзү чөйрөсү менен кошо тарбияланат. Чөйрөсүнөн көз каранды элечү. Көрсө бирок жашоодо өзү тарбиялап коет экен да. Мисалы үчүн мен жөн эле өтчү жерден кичинекей мисал келтирип атам да. Жөн эле өтчү жерден кагылып же согулуп ушинтип өтчү экен да. Депрессияга кабылгам деп жатасыз. Мындай депрессиядан сизди эмне куткарып алды? Бат чыга албайт экенмин. Мен башыман өттү. Бир айдай катуу мындай ырды да таштап койдум. Мисалы үчүн ырды да окугум келбей калды ошол учурлары, чын айтканда. Анан кайра эле ошол өзүм жалгыз жаратылыш койнуна чыкканы каалап калдым. Себеби эле бирөө менен чыксам кучакташып же болбосо дагы бир маселе болуп да айналып алаксып өзүң чыгып өзүнчө бир жолу ушундай болду. Өзүмчө чыктым, машинаны айдап барып чыгып бир 2 сааттай отургам. 2 сааттай отуруп өзүң менен өзүң сүйлөшсөң, суу менен сүйлөшсөң, сен билбейм мындай бир башкача болот экен адамга караганда. Мен күтүүсүз болгон. Белип эле мен сага татыктуу эмес экенмин. Мырза катары мен сага татыктуу эмес экенмин. Сен менден жакшы мырзага татыктуу экенсиң деп мындай күтүүсүз жерден айтып калган да. Анан ошол мага мындай күтүүсүз жерден айтканга мен депрессия болуп калдым окшойт. Эми кийин албетте кайра мен жаңылыптырмын. Кайра башынан баардык нерсени баштасакпы деп сунуш киришкенде мен жетке каккам сөйлөгөндө кайра ал нерсени кайра албайм да. Кайра албай калдым да. Азыр сүйүү темасында сүйлөп жатып, ошол эски сүйүүңүз сизди дагы деле кое бербей жаткандай сезилип жатат да. Эски жигитиңизди унута алдыңызбы? Коштошком. Бирок багы жашооңдо баардык нерсени унутуп коюш мүмкүн эмес да. Бир жерлер эске салып коюш мүмкүн. Мисалы, өтүп баратканда же болбосо бир ал менен чогуу тааныштарыбыз же болбосо ушундай болуп калат да. Анан мындай нез эле айтсам болот, түз эле айтсам болот. Унуткам, коштошком ал сүйүүдөн, махабаттан. Эми мырзалар жөнүндөгү сөздү уласак, актер Бектемир Мамаюсупов менен сизди бир тасмадан деле көргөн жокпуз. Бирок багы мафия деген оюнду чогуу ойноп, досторуңуздар бир чөйрөдөн экен. Экөөңүздөр багы түшкөн сүрөттөрүңүздөрдөн, сүйлөшкөндөрдүн ролун жараткандайсыздар да. Деги эле экөөңүздөрдүн ортоңуздагы сезимдерди айта кетсеңиз. Ушул суроону мурда бергенде дагы мен бир сыра күлдүм эле. Ошондо айттым, мен экөөбүз доспуз, эгер экөөбүздүн ортобузда мамиле болсо, эгер же болбосо бир сезим болсо, мен анда дос кызымды чогуу ала алмак эмесмин деп айттым да. Себеби эң көбүргө барганда эми биз баягы кээде акыбал сурашып чалышып калабыз да, анан ошондо эмне кылып атасың деп калганда үйдө отурабыз, анда кеттик болуп эле мындай күтүүсүздөн эле кетип калганбыз да. Анан мен өзүмдүн курбум бар эле, ошо курбумду алып алайын, алдай салып келсин. Үчөөбүз барып салып келгенбиз, болгону эле 2 күн. Ал жакшы мырза. Азырынча билбейм, элестет элекмин. Очокто эми эмне болуп кетишин жалгыз жараткан билет да. Көрүлгөндө жаратканда пешенеңе жазат деген чын эле окшойт. Анан пешенемде эмне жазылса ошону көрөм да. Бойдоксуз, багы сулуусуз дегендей, сизге ушундай айымга кандай мырзалар жагат? Эң биринчи эркектик сөз деп коет. Мен кандай түшүнөбүз, элдер кандай түшүнөт билбейм, бирок мен үчүн мага айткан сөзүнө турган. Азыр эми мырзаларыбыз кап болбосун, бирок айымдарга караганда көп ушактарды айтышат экен, таратышат экен. Таратышып ушинтип эми болгон да андайларды окугам. Анан ал нерседен алыс болсо, өзү анан патриот болсо, Аялзаттын орду үй бүлө менен гана ал чыныгы бакыттын даамын татат деп айтат эмеспи? Эгер сиз келечекте, болочокто өмүрлүк жарыңыз айылдан болсо, анан айылга жашайбыз десе, сиз макул болот белеңиз? Эми бул мындай да, эгер мен ошол мырзаны жактырсам, Кудай билет, чын эле балким айылдык жигит жактырып калам да, айылга кетем деп калам. Бир күн элечи, болбой элечи. Ал эгер жактырып, мен ансыз жашай албашымды билип атсам, эми
айылга деле кеткенге туура келип калат. А мен көр тирликтин чийинен чыга албаган аялдардан эмесмин. Менин өмүрүмдө биринчи орунда кызмат турат. Сизди тасмалардан дагы көрүп жүрөбүз. Тасма талаасынан кеп козгосок, негедир көбүнчө дээрлик кайгылуу, ыйлаган айымдын образын жаратасыз да. Өзүңүз ушул образды, ролду тандап аласызбы же сизге ушундай ролдорду сунушташабы? Негизи ошо бул ролго мен байланып же болбосо мен ушуну эле аткарам деп түшүнбөйм да. Мага сунушташат, анан булар эми ишенип сунушташып атат да, жакшы ушундай ролду жаратып берет окшойт депчи. Анан баягы ушул четке какпай, алардын ишеничин актайын деп ошо ролдорду аткарып келем да. Анан бирок ушул ролдор чыкпай калды, күнүмөр же болбосо мындай ушул өзү жакшы көрөт окшойт ушундай ролдорду деп айтышат экен да. Мындай андай деле мен жактырып, мынтип же болбосо ушундай аткарышым керек деп. Мындай андай деле жок. Болгондон айтып кеткендей да. Угуп калабыз, шоу бизнестеги ырчылар топ-топторго бөлүнүп алышат экен да. Деги эле сиз кайсы тобуна кошуласыз? Мен эч бир топко кошулбайт экем. Бирок кошулайын деп деле аракет кылбайм. Анан бирок чыгармачылыкта өзүнчө мындай аябай жакшы сүйлөшүп, сыр чечишип, ушундай азыр ушул тапта эжелер менен достошо баштадым да. Билбейм эмнегедир. Мага жакты ошол нерсе. Алдыда өз сөзүңүздө концертиме демөөрчү болгон бир тууган эжем деп калбадыңызбы? Сиздин ушундай даражага жетишиңизге үй бүлөңүздүн бир туугандарыңыздын салымы чоң болсо керек. Үй бүлөдө 3 тууганбыз. Бир эжем, бир байкем бар. Мен үй бүлөнүн эң кенжесимин, эркесимин деп коеюн. Азыр деле эркелеп, чоң болсом деле эркелеп коем да. Анан ушу албетте сиздер айткандай үй бүлөдөгү колдоо, туугандардын, жакындардын колдоосуз сен көп нерсени бүтүрө албайсың. Жалгыз кеме кайыкка барат. Гүлнур айым, маегибиз дагы соңуна чыгып бара жатат. Эми ушундай маекти сиздин жакшы бир чыгармаңыз менен жыйынтыктасак. Айруу түн кимдерге экен, кимдерге